Assalamu alaikum. Benim ulu, urmatlı Kırgız elim. Jana şu bizden YouTube kanalının görүүчү угуучулары. Men her bir aytып atkan sözümdü Kudaya tövbe dep, Kudaya şükür dep. Elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber. Allah Taalam uluk, ıyık, Allah'tın kudreti küçtüğü dep durup, Allah Taalam'dan atı menen başlayımın. Bugünkü günkü bizden temamız uşul sıyqır duasına baylanıştı. Şunun ulandısı bolat. Bu ayabay çoğ tema, köp tema. Bir günkü efir menen aytıp bere albayбыз. Oşon үчүн biz mında bölüp aytkanга, maga da aytkanga жеңил, укканга, түшүнгөнгө сиздерге жеңил болот. Men oşo sıyqır кандай sıyqır dualar болот, ошону айтып берем деп айттым эле. Ошого байланыштуу бүгүнкү темабыз кандай деген sıyqır dualары бар. Men bir 5-өн эле айтып коеюн, негизи аландан көп. Баш үртмө деген дуа бар, байлатма деген дуа бар, ысытма деген дуа бар. Анан оорутма, адамды оорута турган, анан багын жолун байлай турган дуалар болот. 5 дуаны айтып турайын. Ушундай дуалар китептери бар булардын. Бул биздин элде эмес, башка жерден келген китептер бар. Men ушул айтып аткан ар бир сөзүмө далил болсун дегенге далил менен айтканга аракет кылам. Себеби мен бүт жумурай журт элдин баары угуп атат. Мен айтып аткан сөздүн баардыгы соопчулук үчүн, ушул адамдарга бир жардам болсун. Сактанганга, коргонгонго жардамы тийсин. Жана оорубай жүргөнгө, адашпаганга, жаңылбаганга, күнөө кылбаганга себепкер болсун деген. Мен мындан бир 10 жыл мурда ушул сыйкыр дуасы бар. Адамды bir адамга жакшы көргөзүп коет, bir адамга жаман көргөзүп коет деген уламыш сөздөр бар. Бирок далил жок. Бул өтө жаман оор кылмыш. Бул далилдеш кыйын. Колуң менен кармап албасаң, көзүң менен көрбөсөң, орусча айтканда трудно доказуемый преступление да, бул аябай көзгө көрүнбөгөн кылмыш бул. Мындан бир 10 жыл мурда мен бирөөлөр аркылуу bir ушундай кыйналган үй бүлө бар экен, ошолорго жардам берип, бирөөлөр сыйкыр дуасын окутуп кыйнаган экен, ошол адамдарга бир шифа болсун деп жардам берсем, анан ошолорго каршы болуп аткан адамдардан бирөө, ошол каршы болуп жүргөн үй бүлөнүн үйүнөн ошол үйүндө иштеген бир кызматкери, бул Алланын амры менен болуп атат да, бул менден эмес. Ошолордун китебин алып чыгып бериптир. Мына китеп менен сиздерге тийиштик кылып жүрөт деп. Анан ошону алган жигит мага алып келип берип атат. Ассам эле колдовство, сыйкыр деген жазуу бар экен, жаап коркуп кеттим деп, анан сизге алып келдим деп. Мен ошол китепти ачсам, сыртында энциклопедия за 500 лет дептир. 5 кылымга таандык энциклопедия дейт. Энциклопедия деген 5 кылымда топтолуп жыйналган сыйкыр дуалары жазылыптыр. Бул бир кылмышкерлердин, күнөөкөрлөрдүн китеби экен. Бул кымбат турат экен. Бул үчүн адамдар бирин-бири куугунга алат экен, керек болсо өлтүрөт экен. Ушул китептин ичинде бүт адамга кандай жамандык кылса болот, ушунда жазылган экен. Кайненени кантип баш ийдириш керек, келинди кандай байтырыш керек, күйөөнү кандай башыш керек, ушуларга окшогондой бир ырым-жырымдар экен. Мен басын ачтым, кайра жаптым. Анан бир жерге алып барып таштап койдум, кийин ачып көрөйүн деп. Анан 1-2 ай убакыт өтүп кетти, көргөнгө убактым болгон жок. 2 айдан кийин эстеп калып барып алдым да, калып туруп эле печкеге салып жибердим өрттөп. Анан кийин бизди сыйлаган бир молдокелерге барып айттым, мен жанагы сыйкыр китебин көрдүм. 5 кылымга таандык китеп экен. Бирок окубадым. Анан кийин окусаң адамды азгырышы мүмкүн. Окубай туруп ыргытып десем, анан ошо молдокелер, сиз чыны Кудай деген адамсыз, Кудайга ишенген, Кудайдан корккон кишисиз. Сизден башкадан болсо муну алмак, өзүнүн бийлигин куруп алмак, же болбосо акчага сатсаң миллион десең дагы муну алмак муну дейт. А сиз окубай туруп өрттөп жибериптсиз. Мен аны алсам, анан ал кылмыш кылса, анан мен да кылмыш кылып атпаймынбы, себеп бирок күнөөкөр болуп. Ал өлтүрүп күнөө кылса, мен жөн эле китепти берип коем. Мен аны динди жакшы түшүнөм ал. Себепкер деген бар, кесепет деген бар, кусур деген бар. Алар уруп кетпейбиз. Ошол себептен муну Аллах Таала менин көзүмө бир көргөзүп туруп, кайра колумдан алып койду, отко салдырып койду. Ошон үчүн мындай нерселерге ишенбей койгондо болбойт. Бирок өтө көп ишинип кирип кеткенде
фанат болуп акылдан адашып кетесиң. Анан такыр ишенбей койсоң, зыян тартышың мүмкүн. Ошон үчүн Кудай таалам сактанганды сактаймын декен, этият болуңуздар, барбаңыздар, окутпаңыздар, көп көңүл бөлбөңүздөр. Бирок этияттап сактанып жүрүңүздөр. Андай адамдардан мамиле кылбаңыздар. Ошол эле. Анан ишенбей коюп, зыян тарткан адамдар көп. Өтө көп ишенип көрүп, акылдан адашып кеткен кишилер бар. Шамал болсо деле билим бияктан мага шамал ушул окутуп атат. Ич оорусу деле менин ичимди оорутуп салды. Баш оорусу деле менин башымды ушул эле окутуп оорутат деген учурлар болуп калат. Андай сыйкырчылар аз эми. Өтө күчтүү деген сыйкырчылар тандалуу, саналуу кишилер бар. Ал эми жөн эле ошону мен окуп бердим деп алдап жүргөн 70% сыйкырчылар бар. Алар көз ачык дагы эмес, ал молдо дагы эмес, ал табып дагы эмес. Алардын аты сыйкырчы. Колдунья деп коет орусча. Анан эми ушул 5 дуа боюнча айтып берейин. Ысытма деп коет. Бул бир адамды бир адамга жакшы көргөзүп коюшу мүмкүн. Убактылуу. Анан кийин ал адам дуа ичкен адам. Ашпаса 7 жыл, 8 жыл чыдашы мүмкүн, андан кийин айнып ооруп калат. Себеби адамдын акыл мээсин буруп коет. Өзү каалабаган нерсени каалатат, жаман көргөн нерсени жакшы көргөзөт. Бул адамдын мээсин буруп коет. Дуа мээге таасир берет, бирок жүрөккө таасир бербейт. Ушундай бир Аллах таалам жүрөктү башкача керемет менен жараткан. Мээсин айлантып коюптур, башын айлантып коюптур. Ал туура адамдын акылын адаштырышы мүмкүн. Бирок жүрөктү адаштырбайт. Жүрөк сезет, бирок кээ бир учурда акыл үстөмдүк кылып коет да адамга. Ал эми суутма деген дуасы бар. Бул күнөө, кылмышкер. Муну айткандын өзү да күнөө. Бизде мусулманчылыкта муну көп айтпайт, көп жазылбайт. Азыркы мына базар заманында айтылып атат, биз дагы айтышка туура келип атабыз. Себеби бизди бирөөлөр айтат, ай сен мусулманмын дейсиң, аябай тазамын дейсиң, анан силер деген дуаларды окуп атпайсыңар, кайсы сенин Кудай дегениң деп. Ошондон коркуп динге сөз тийбесин деп айталчу эмеспиз. Бирок азыркы мезгилде сыйкырчылар көбөйүп кеткенден сактансын деп айтышка мажбур болуп атабыз мында. Ушул айтып аткан сөз мен өзүмө жакпайт бул. Эң жаман көргөн темам ушул менин. Суутма деген дуа бир адамды бир адамга жаман көргөзүп коет. Эки адам бир ушунчалык жакшы көрүп ынтымак болсо, ушунун өлкөсүнө от жагып, бир сыйкыр дубасын окуп койгон болсо, бул адам бирин бири душман көргөндөй ыркырашып, күнү түнү мушташып калат. Бул өтө жаман күнөө. Андан кийин байлатма дейт. Бул адамдардын багын байлап койсо, жолун байлап койсо, балдар үйлөнө албайт, кыздар турмушка чыга албай калат. Керек болсо балалы боло албай калышы мүмкүн. Ал эми байлатма деген дуа бар да. Бул байлатма деген каяктан болот? Бул жана жиндерди, шайтан макулуктарды байлай турган дуалар бар. Ошо жинди байлабай, булар адамдын тагдырын байлап койгон учурлар бар. Адамдын дин соолугун. Бул чоң тажрыйбалуу кылмышкерлер да, булар сыйкырчылар. Коркунучтуу адамдар, булар анатомияны окуган, психологияны окуган бүт. Мындай адамдарды мыйзам жолунда кармаш керек. Күнөөсү далилдеген болсо, коомдон, элди коргош керек, бул адамдарды жоопко тартыш керек. Анан дагы бир ушундай бир жаман кара дуалар болот. Эгер ошолор менен дуалаган болсо, адам оорукчан болуп калышы мүмкүн. Майып бар. Эч оорусу шифасы табылбай коет, таасир бербей калат. Анан өзү негизи адамдардын ден соолугунда мен биздин өткөндөгү берүүбүздө элдик медицина менен атайын медицинаны кошуш керек деп айтканмын. Жакшы болбой, ал менин ниетим көксөгөн 30 жылдан бери деген. Анын бир чоңдон чоң бир себеби бар. Эмне себептен кошуш керек аны? Себеби адамдардын ден соолугунда оорулар эки себеп менен эки түрдүү оору болот. Органический деген оору болот. Органда микро, вирус, инфекция кирип кеткен, травма болгон, үзүлгөн, сынган, сыык өткөн, ысык өткөн деген сыяктуу. Бул оорулар официальный медицинадан эле айыгат. Мунун дарысы укол, дары, операция жана башка. Ал эми экинчи түрдүү оору бул энергический деген оору бар. Бут ушул өтө бир тоңгуюк адамдын, көп адамдын акылы жетпей турган, энергия аркылуу ооруй турган оору бар. Энергический болезнь деп коет. Бул энергия деген адамдын көзүнөн энергия чыгат, адамдан биоток чыгат, энергия чыгат, керек болсо адамдын колунан уу чыккан жерлери бар бул. Адамдын ден соолугу толук изилдене элек да. Ошон үчүн биздин элибизде илгертен айтылып берген көз тийген деп. Адамдарда энергический болезнь көз тийгенден борот. Лапаз деген бар, назар деген бар, каргыш деген бар, сыйкыр дубасы деген бар. Анан жаза деген оору болот. 7 түрдүү оору бар. Бул жетөөнүн 7 түрдүү дубасы бар кайта турган. 7 түрдүү симптому болот. Кээ бир учурда айтып атат, бир эле симптом менен бардыгын эле көз тийсе деле, каргыш тийсе деле бардыгын окшош симптом болот, бирок негизги симптому такыр башка болот. Каргыш тийгендин таасири башка болот. Максаты башка болот. Көз тийгендики башка болот.
Тил тийгендики башка болот, назардыки башка болот, лапаздыки башка болот, жазаныкы дагы башка болот. Жаза деген оору эмне, назар деген эмне, булардын баарына Кудай Таалам буйруп насип кылса, ар бирин чечмелеп айтып берем. Сооптчулук үчүн, Кудай Тааламдын ыраазычылыгы үчүн, Кудай Таалам муну мен өзү эле билсин деп мага берген жокмун. Менин пендемдерге мага кызмат кылып элге жардам берсин деген илим бул. Мен пайдалуу жолго сооптчулук болуш үчүн болсо илимдин сырларын ачып адамдарга жардам бере алам. Бул жерде мен дайым айткан сөзүмдү айтып жүрөм. Мен деген сөз жок, мен эч ким эмесмин, мен пендемин. Мен өзүмдү реклама шоу кылайын деген да сөзүм жок. Мен Аллахтын улуктугун, ыйыктыгын даңазалагым келет. Кудайым бар, Кудайдан коркойлу. Анан биздин дин, ислам, Куран бар, шарият бар. Ушуну менен жашайлы деген гана сезде. Анан үчүнчүсү биздин таопчулук илим бар. Мунунда эбегейсиз зор касиети бар. Башка илимден алы жетпеген ооруларга ушул элдик медицинанын күчү менен айыга турган оорулар бар деп. Мына биздин кээ бир оорулар шифа таппай калганда энергический болезнь деген болуп атат. Ошол себептен айрым оорулар эки тараптан ооруп атат. Органический дагы, энергический дагы. Ушундай кезде оорулардын шифасы табылбай калып атат. Эгерде эки медицина биргиштей турган болсо, ушул энергияны ала турган болсок, ар кандай уколдары таасир берип кетмек, батыл адамдар айыкмак. Анан биз менен атайын медицинада иштеп аткан кишилер өзүнүн илимин аткарып атат. Элдик медицина өзүнүкүн кээде тандап кабыл алат, кээде тандабай, ар ким өз билгенин кылып атат. Ошол кездерде көп оорулар айыкпай калып атат. Анан эми ушул учурдан дагы бир пайдаланып айтып коеюн дегеним. Бизден ар бир айткан сөздү айтып атканда ойлонуп таразага салып туруп айтабыз да. Эми энергический болезнь деген бар деп койсок, кээ бир учурда ушул айлакер, сыйкырчылар элдин бардыгын азгырган адамдар бар. Менин эң жаман көргөн диагнозум бул сыйкыр дегенди эң жаман көрөм бул. Себеби көп адамдарга барганда эле эшиктен кирип көргөндө эле сенде сыйкыр бар деп байлап коет да, бүттү. Анан аны мен жандырам, ансыздандырбасаң эч жака бара албайсың деп кетип калайын десе сыйкырдан коркот, кетпейин десе башка айласы жок. Анан муну мен кээде мындай катуу сөз менен айтып коем. Бул цыганский ловушка деп коем. Мына цыган деген Аллах Тааламдын бир пенделери бар жараткан. Ошолор гадаю деп ошолор бар. Ушундай бал сөздөр бар да, сразу эле тебе порча деп кармайт. Дуа деп. Бул биринчи дежурный диагноз болот да. Негизи дуаланган адамдар болот, бирок азыраак санда. 10 киши келсе мага көрүнгөн дуа менен деп. Экөөндө болот, 8-inde жок болот. Бирөөлөрдө сенде дуа жок, жакшы экенсиң десем, Кудайга шүгүр, Аллахыма разымын деп кетип калат. Дуа жок болсо тынч жашайын деп. А кээ бир адам таарынат. Мен тиге барсам менде дуа бар деп өдүр. Кана менин дуам деп. Анан эми сизде жок болсо жок дейм да. Мен деген адамдын ден соолугу аркылуу билем. Тамырдан кармап билсе биле болобу деп. Тамырдан карганда билинет, адамдын жүрөгү сыгылып турат. Ал оорудан сыгылып турабы же дуа сыгып турабы, ошону ажыратып билсе болот, ага илим бар да. Анан ошон үчүн сыйкыр дуа бар деп айткандан да коркосуң, себеби сыйкырчыларга аябай болот да. Мына көрдүңөрбү, биздин сыйкырды ишенбейсиңер деп. Анан эми бардык жерде сактык керек, этияттык керек. Бул жерде ушул адамдардын ден соолугунда энергический болезнь болот деп койдук. Энергиядан адам ооруйт деп. Энергия каяктан чыгат? Адамдын көзүнөн чыгат энергия. Адамдын бирөөнүн көзүндө бар, бирөөнүн тилинде бар дейт. Тилден чыгат. Адамдын ыраазычылыгынан, нааразычылыгынан пайда боло турган энергия. Ошол адамга сөзсүз түрдө таасир берет. Ошон үчүн мына биздин улуу аталар, апалар бата берип атканда айланайын көз тийгенден сакта, тил тийгенден сакта, каргыштан сакта деп бекер жерден тилек кылып дуа кылган жери жок. Ошон үчүн бирөөнү капа кылбай, таарынтпай, нааразы кылбай, көз тийбей, тил тийбей тургандай болуп, бул өзүңдүн сактанышың үчүн эле ушундай нерселерден сактанып жүрүңүздөр. Мен дарыгер катары кеңешим. Себеби мен ушул иштеген тажрыйбамда миңдеген адамдарды дарыландым. Ошолордун ичинде ысык сууктан травмалып ооруп келген кишилер болду. Көз тийгени бар, каргыш тийгени бар, сыйкыр дубадан жапа жеккени бар, ата энесин кордогон, кардаган, бирөөлөргө зулумдук кылгандардын келип ооруган себептерин таап, ошол Алла Тааламдын буйруган буйругун, шариятты бузган адамдардын кимдер аталарды кордогон болсо, энелерин кордогон болсо, балдарын коргогон болсо, жана мен бир айтып аткан дуаларында жаза деп айтып кеттим. Ал жаза деген эмне деген оору Кудай Таалам буйруп насип кылса, бул боюнча да кийинки берүүлөрдө улантабыз. Бул бир берүү, эки берүү менен бүтпөй турган, бул негизи чоң тема.
Бул ачылбай жүргөн сыр болчу, эми ачылды. Колдон келишинче аягына чейин айтып бергенге аракет кылабыз. Туура түшүнгөндөргө, Кудай деген кишилерге тиешелүү. Эгер ким түшүнбөсө, билимдүү, акылдуу болсо, окубай деле, көрбөй деле, укпай деле коюңуздар. Анан тескери комментарий жазбай деле коюңуздар. Мен мактоого деле, жамандоого деле муктаж адам эмесмин. Менин канчалык деңгээлде Аллах Таалама сооп кылып атканын бир Кудайым өзү тараза өзү көрүп өзү билип турат. Аллах Таала мага кандай илим болсо, берген болсо, мен ошону Кудай Тааламдын ыраазычылыгы үчүн өз парызым катары аткарам. Биздин чоң молдо даммаллар сиздики важип деп коет. Бул милдет. Адам ишенсе да, ишенбесе да айтам. Ишенсең пайда, ишенбесең зыян. Bir адам мен аябай ишенем, bir адам аябай ишенбейм деп. Ал ыктыяр, мажбурлоо жок. Биз жалпы айтып кое беребиз, кабыл алыш адамдардын өзүндө. Көңүл бөлгөнүңүздөргө рахмат. Кыргыз элим, жерим тынч аман болсун. Сөзүмдүн аягында мен ушул айтып аткан ар бир акыл ой, сезим, тажрыйбамды айтканым биринчи Кудай Тааламдын ыраазычылыгы үчүн, экинчи соопчулук үчүн, үчүнчүсү кыргыз элимдин, мекендештеримдин, жердештеримдин саламаттыгын сактоо үчүн, ошолорго бир пайдасы, сообу тийсин деген ниетте айттым. Аллах Таалам ушул кыргыз жеримди, кыргыз элимди сактасын. Элим бакубат болсун, өнүккөн, өскөн жакшы мамлекетте жашайлы. Кудай Тааламдан күндүр түндүр тилеген биздин тилегибиз, ниетибиз ушул заманыбыз тынч болсун.